Атам ачуусу тез. Ачуусу келгенде апамды тилиңден асыл дейт. Мени болсо балаңдан көр дейт. Сөзү өтүп кетпей, өтүп калбайбы, кетип калбайбы дейт. Ачуусу тез адамдарга багымдат намаздан кийин аузу биллахи минеш-шайтанир раджимди 10 жолу айтсын дейт алымдар. Өтө чоң жакшы таасири бар экен. Шашылбай, иншалла. Анан кийин мындай учурларда ачуусу тез адам жакшы эмес, буга шайтан жагат да буга. Ачуусу тез келген адам тез урушат, Кудай сактасын, талак бериши мүмкүн, жана башка болуп кетиши мүмкүн. Өзүнө да башка да зыян кылып коюшу мүмкүн. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тагдаб", ачууланба. Осият айтып коюңузчу деп сахабалар сұрады: "Ла тагдаб", ачууланба. Дагы айтыңызчы мага бир. "Ла тагдаб", ачууланба. Кайта айткан жерлери бар. Демек ачууланган жакшы эмес. Эгерде аны ачуусун келтире турган болсо, анда аталык мына каргыш айтып бере турган болсо, болор болбогон нерсеге, анда балаңдан көр десе деле тийбейт, эчтеке эмес. Качан тиет? Качан ата-энени какшатып, ата-энени нааразы кылып, ошого жеткирип анан балаңдан көр десе, ошо точно балаңдан көрөсүң анда. Ого жеткирбеш керек да. Assalamu alaikum устаз. Талибандар жөнүндө айтып бериңизчи, алар мусулманбы же мусулман эмеспи? Талибандар мусулман. Бардыгы сунни, ханафи. Албетте азыркы эми саясатташкан жамааты алар кандай иш алып баруусу өздөрүнө таандык. Бул башка мамлекетте биз бир нерсе деп айтып дегенге акыбыз деле жок. А то что мисалы дин кармануусу мусулман алар.